Президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен быйыл Талас шаарындагы 40 километр жолду асфальттоо пландалууда. Жалпы ысы болуп 12 жол асфальтталат. Учурда мурдакы эски асфальттар сыйрып, жаңы асфальт төшөөгө жер иштерин даярдык иштери жасалууда. Курулуш иштери менен облус башчысы Эрмат Жумаев жеринде таанышып жаткан учуру. Токтолдонулду эски топко жүрүп атабыз. Стадион жок. Стадион скирковка жок. А жерде болсо скирковка бүттү. Азыр лотокторго орун дайындап атат экскаватор. Талас шаарындагы Асанбек Оторбаев жана Бердике Баатыр өңдүү негизги жана ошондой эле шаардын ички көчөлөрү убактылуу жабылат. Бул көчөлөрдүн толук бүткөрүлүшү 31-августка карата ачылышы айтылууда. Андыктан облус бийлиги жалпы жарандарды жана тургундарды түшүнүү менен кабыл алууга чакырышат. Анын баары проблема да. Бул акча каражаттардын баардыгы тең республиканский бюджеттен келип атат. Андан сырткары жетпегендери ушул президентибиздин турукташтыруу фондунан бөлүнүп атат. Мен ушул бүгүн мүмкүнчүлүк менен пайдаланып Талас шаарынын тургундарына кайрылат элем. Урматтуу Талас шаарынын тургундары, бул 40 километр деген шаарыбыздын 2ден 1 бөлүгү болуп калат. 2ден 1 бөлүгү центральный борбордук баардык көчөлөр жабылат. Биздин ар жакта 4 ай убактыбыз бар. Туура түшүнүү менен кабыл алууңарды өтүнөбүз. Жолдорубузду бир жасап алсак, бир 20 жыл элибизге кызмат кылат. Убактылуу ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз. Андан сырткары Беш Ташка, Манасор дейм областтын аймагында жалпы бул Талас шаарынан сырткары дагы 200 километрден ашык ички жолдор курулмакчы быйыл. Азыркы Талас шаарынын ички көчөлөрүндөгү эски асфальттарды атайын оор техниканын жардамы аркылуу сыйруу иштери көзөй жүрүп жаткан учур. Жумуштардын билиши менен облус башчысы Эрмат Жумаев гана эмес, Талас шаарынын вице-мэри Айбек Көчөрбаев, ошондой эле архитектура жана курулуш башкармалыгы менен атайын өкүлдөр келип, жумуштардын так жана сапаттуу жүрүшүн жеринде көзөмөлгө алып жаткан учуру. Бул жака урматтуу президенттин турукташтыруу фондунан 910 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Облустун жетекчиси Эрмат Жумаевдин демилгеси менен бөлүнүп, бүгүнкү күндө жумуштар башталды. Азыр жалпы 7 көчөдө иштер башталды. Жалпы 5 компания жумушту баштаган. 12 көчөнү 5 компанияга бөлүп бергенбиз. Азыр Талас шаарында эң чоң көчөлөрдүн бири болгон бул Бердике Баатыр көчөсү, андан Огонбаев көчөсү. Бул эки көчөдө жалпы 4 полоса болуп жолдор басылат. Калган көчөлөрдө 2 полоса болуп басылат. Бирок көп жерлерде биз парковочный зонада карап кеткенге аракет кылып жатабыз. Эң минимальный багы туурасында 8 метрлик көчөлөр 14 метрге жери басылат, 2 слой болуп басылат. Андан тышкары эки жагына бордюрлар коюлат, атайын ирригационный лотоктор да коюлат, үстүнө разметкасы менен. Бул көчөлөр бизге негизи көрүп бериш керек да. Андан тышкарда мына кече жакын эле облустун жетекчиси Эрмат Жумаев менен макулдашып, дагы Талас шаарына 700дөн 1000ге жери жаңы заманбап жарыктандырууларды алып келип, аны да орнотолу деп атабыз. Алар дагы ушул биздин басып жаткан көчөлөргө орнотулат. Долбоордун алкагында Талас шаарынын ички көчөлөрүнө таза суу жана ошондой эле канализация түтүктөрү дагы орнотулуп кетип жатат. Быйыл баса белгилей кетчү нерсе, Талас шаарынын аймагы толугу менен таза суу менен камсыз болмокчу. Мурунку биздин берибиз жолдорубуз аябай тар болчу. Азыр Кудайга шүгүр мына жолдорубузду оңдоп аябай жакшы кылышып атат. Мэрияларга чоң рахмат. Анткени вода канализация да киргизип атат. Бизге буйруса Кудай кааласа мурун мындай жок эле бизде. Бүт жолдун темелеринин баары оңдолуп жатат ушул кезде. Ана парктардын баары оңолду. Талас шаары өсүп өнүктү. Жолдор оңолуп атат, тротуарлар коюлуп атат. Эң сонун эле иштер жүрүп атат негизи. Рахмат, силер иштеп атасыңар балдар. Анан башка эмне дейбиз эми? Талас өнүп атыр, өсүп атыр дегендей. Так, бул жерде силердики 8 метр, 8 метр ширина. Бордюр лоток. Освещение бир жагынан. Жолдорду ремонттоо, жаңы асфальтка даярдоо иштеринде кызыл тилкеден чыгып кеткен үйлөрдүн дарбазалары алынып жаткан учуру. Жалпы Талас шаарындагы 12 көчөгө асфальт төшөөгө 5 подрядчы компаниялар иш алып барып жаткан учуру.
мынакей облус жана ошондой эле кала башчыларынын жеринде жүргүзүп жаткан иштерди текшерүү маалында тийиштүү кызматкерлерге ошондой эле тийиштүү жумушчуларга ишти сапаттуу жана өз убагында бүткөрүү боюнча бир катар тапшырмалар берилип жаткан учурот. Сыймык Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Талант Мамбеткулов, Зина Акматова, Талас шаары.